Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы падышачылыктын колониялык саясаты. Сабактын планы. Россия падышачылыгынын башкаруу системасы. Падыша өкмөтүнүн жер саясаты, Кыргызстандын экономикалык абалы, мал чарбасы. Падышачылыктын салык саясаты. Кыргызстандын дыйканчылыгы, өнөр жайынын абалы. Калктын социалдык түзүлүшү. Башкаруу системасы. Падыша өкмөтүнүн башкаруу системасы Түндүк Кыргызстандын каратылышы менен эле, тактап айтканда 19-кылымдын 60-жылдарында эле киргизилген. Батыш Сибирь генерал-губернаторлугунун Семей областынын Ала Тоо округуна алгач 1855-жылы Бугу урусу, 1862-жылы Сар Багыш урусу, 1862-жылы Солтоо урусу, 1863-жылы Черик урусу кирген. Кийин Түркстан областы 1865-жылы түзүлгөн. Ага Ысык көл өрөөнү, Чүй өрөөнү, Талас өрөөнү, Теңир Тоо аймагы, башкача айтканда Нарын аймагы киргизилген. Түркстан генерал-губернаторлугу 1867-жылы түзүлгөн дагы. Кыргызстандын аймагы Түркстан генерал-губернаторлугунун 2 административдик аймагында калган. Алар Сырдария областы, Ташкент шаары борбору бул жака Кыргызстандын түштүгү киргизилген. Жети Суу областы, Верный шаары бул жака Кыргызстандын түндүк аймактары киргизилген. 1886-жылы Түркстан генерал-губернаторлугунун ордуна Түркстан крайы түзүлгөн. Анын башында Колпаковский турган. Түркстан крайы өз ичинен 4 областка бөлүнгөн. Жети Суу областы, Сырдария областы, Самарканд областы жана Фергана областы. Областтардын башында губернатор турган. Ал эми областтар өз ичинен уезддерге бөлүнгөн. Уезд башчылары оёздөр болгон. Ал эми уезддер өз ичинен болуштарга бөлүнгөн, же болбосо болуштуктарга бөлүнгөн. Алардын башчылары болуштар болушкан. Болуштуктар айылдарга бөлүнгөн, айылдардын башчылары старчиндар деп аталган. Болуштар жана старчиндар жергиликтүү элден дайындалган. Кыргыз жерлери Токмок, Ысык көл, Улуу Ата, Ош, Анжан, Наманган, Маргалаң, Кокон, Кожент өңдүү уезддердин карамагына кирген. Кыргызстан 73 болуштукка бөлүнгөн. Аларды 3 жылдык мөөнөткө шайланган болуштар башкарган. Айылдарды старчиндар башкарып, алар да 3 жылга шайланган. Башкарууда шайлоо тартибинин киргизилиши байманаттык бийликтин укумдан тукумга мураска калышын токтотууга өбөлгө болгон. Падыша өкмөтүнүн жер саясаты. Басып алынган жерлерге орус дыйкандары көчүп келе баштаган. 1868-1883 жылдар аралыгында Жети Суу областында 36 орус-украин кыштактары пайда болгон. Аларда 2,5 миң түтүн келгин дыйкандар жашаган. Көчүп келген дыйкандарга падыша өкмөтү көптөгөн жеңилдиктерди берген. Мисалга алсак, ар бир көчүп келген орус дыйканына 30 десятина жер берилген, 15 жыл салыктан бошотулган, ошондой эле 15 жыл аскердик салыктан дагы бошотулган. Дунгандар, уйгурлар жана сарт калмактардын көчүп келиши. 1877-1884 жылдар аралыгында дунгандар, уйгурлар Цин бийлигинин кысымынан улам качып келишкен. 1882-84 жылдар аралыгында сарт калмактар Бөрү баш, Челпек, Ташкыя айылдарын негизлешкен. Натыйжада Кыргызстан аймагында жашаган калктын саны өсүүгө дуушар болгон. Мисалга алсак, 1897 жылдан 1913 жылдар аралыгында калктын саны 30% өскөн. Мал чарбасында кыргыздар уйларды, жылкыларды, төөлөрдү, топоздорду жана кой-эчкилерди багышкан. Экономикалык абалы. Кыргызстандын мал чарбачылыгы дагы соодага тартыла баштаган. 1906 жылы Бишкек жана Пржевальск уездиндеги сатылган малдын 91,6% кыргыздарга тиешелүү болгон. 1913 жылы Бишкек жана Пржевальск уездиндеги кедейлерге малдын 11%, орто чарбаларга 55,5%, ал эми байларга 35,5% туура келген.
1913-жылы Кыргызстанда 8 ветеринардык участок иштеп, 6 фельдшер жана 6 санитар болгон. Падышалыктын салык саясаты. Падышалык көчүп конуп жүргөн кыргыздарга түтүн башына 2 сом 75 тыйындан салык салган. 1882-жылы үй бүлөгө 15 сом салык сала баштаган. Койдун туягына 1-3 тыйын, жылкыдан 30 тыйын, ал эми төөдөн 50 тыйын алынып турган. Ал эми олтукташкан калктын салыгы. Хараш эгин аянтынан алынган түшүмдүн 10%-ынан алып турушкан. Танап пулу багбандардан алган. 1886-жылдан баштап айдоо аянттардын бардыгынан алына баштаган. Ал эми падышалыктын өзүнө барбаган, бирок жергиликтүү бай манаптардын элден алган салыктары көбөйүп баштаган. Алар, мисалга алсак, чөп ооз, мал жайгандыгы үчүн, чыгым манаптарды сыйлоо үчүн, журтчулук мал эгин түрүндө берилип турган, кошумча байлардын аш тойлорун өткөрүш үчүн, туяк пул малды айдап өткөндүгү үчүн, союш байдын тамак ашы үчүн жана башка салыктардын көптөгөн түрлөрү пайда болуп кеткен. Дыйканчылык. Кыргызстанга көчүп келген орус, украин, дунган, уйгур жана башка элдердин таасиринен кыргыздардын дыйканчылыгында өзгөрүүлөр болгон. Дыйканчылыкта буудай, арпа, сулуу, пахта, тамеки, күрүч, жашылча жемиштерди өстүрүшкөн. Фергана областында жашаган кыргыздар 19-кылымдын ортосунда толук же жарым жартылай олтурукташа баштаган. 1917-жылы 362 миң кыргыздын 206 миңи олтурукташкан. Кыргызстандын түндүгүндө 700дөй кыргыз кыштактары, 100 орус, украин, 5 немис, 3 дунган кыштагы болгон. Кыргызстанга көчүп келген дыйкандар жергиликтүү элдерден сугат жерлерди өздөштүрүүнү, каналдарды, арыктарды казууну, жайыттарды пайдаланууну үйрөнүшкөн. Өнөр жайдын абалы. Кыргызстан Россияга каратылгандан кийин өнөр жай иштери жөнгө салына баштаган. Негизинен өнөр жай Токмокто, Бишкекте, Караколдо жакшы өнүккөн. 1896-жылы Кызыл Кыя көмөркени ачылган. 1913-жылы 30дан ашык ишканалар иштеп турган. Ал эми 1883-жылы 165 майда ишканалар болсо, 1913-жылы 569 майда ишканаларга саны көбөйгөн. Ал ишканалар тегирмен, май чыгаруучу жана башка ишканалар болгон. Калктын социалдык абалы. Кыргызстандагы калк негизинен 3 социалдык катмарга бөлүнгөн. Байлар же болбосо феодалдар, жумушчу табы, букара же болбосо жакырлар. Феодалдарга манаптар, байлар, бийлер, молдолор кирген. Жумушчу табына көчүп келген орус дыйкандары жана башкалар киришкен. 1913-жылы 2545 жумушчу болгон. Аларда Кызыл Кыяда 1200, Сүлүктүдө 1070, Чүй Сугат каналында 200 жумушчулар иштеген. Букара жакырлар, жатакчылар, чайрикерлер, мандикерлер жана башка колунда жок адамдар болушкан. Тема боюнча суроолор. Кыргызстан кандай администрациялык бөлүктөрдүн карамагында турган? Падышалыктын бийлиги кандайча жүргөн? Жер саясаты кандайча жүргүзүлгөн? Кыргызстандын экономикасында кандай өзгөрүүлөр байкалган? Өнөр жайдагы өзгөчө өзгөрүүлөр жөнүндө айтып бергиле. Калктын социалдык турмушу жөнүндө эмне айта аласыңар?